Мына индийский анар деген мөмө. Мынанын ичи мынандай болот. Ичин жарганда ичинде анары бар да. Даамдуу, нежный вкус. Ана муну даамдуу эле болуп калбай, бул көп нерсеге дарый да. Сахарга дарый, канды тазалайт, боорду тазалайт, бөйрөктү тазалайт. Индийская граната деп коет. Орусчасы аты мындай гранатага окшойт да, чындап эле. Ушуну эрте жазда пыша баштайт да. Бул эрте жазда эгесиңер, эрте жазда пыша баштайт. Азыр мына күз келип калды. Бүгүн октябрдын аяк ченинде азыр 24-тү бүгүн. 26 октябрь экен бүгүн. Бул пыша берет. Üzüp жей беребиз, пыша берет, üzüp жей беребиз, түгөнбөйт бул. Анан бияктан гүлдөп, бияктан түйө берет. Мына түйүп аткандары. Мындай бассаң деле астыган чыгат да. Мындай түйгөндөр бар, кичинекей. Кичинекей. Анан мындай бар, мына жаңы түйгөндөр. Кичинекей. Ушинтип эле улам эле пышып эле улам. Мени же деп турат да. Карабайсың. Ушунан егиш керек да. Анан жаш балдарга да пайдалуу, мунун витаминдери бар. Эмеден карасаңар, Google'дан индийская граната же эме деп карайсыңар. Мамордика деген аты. Мамордика деп карасаңар чыгат. Ошондо дарылык касиеттери, кантты өстүргөн. Бул өтө эле оңой да. Өстүрүп койсоң тырмышып, бар жок тырмыша берет. Кашагаларга деле тырмыша берет, өсө берет. Орустар неприхотливый деп коет муну. Бу жерге мен бир 4 эккенмин да, 4 ушунча көп мөмө берип атат да. Жерге эңир болсо көп эле ийип койгон жакшы. Чарчатат. Ушул деле түйө берет. Нары бери өткөндө жей беребиз, түйө берет. Бул түйгөндөн чарчабайт, биз жегенден чарчабайбыз. Ушуну уругун алып эгиш керек да жазда. Ушунан эгип өстүргүлөр. Экзотический. Мен жакындан тарттым, эми алыстан. Бул Ош Кара Суу базарларында сатылат экен, бизде сатылбайт. Жанагы меймандар келгенде мандарин, банан, алма, жүзүм койгондо мөмө чөмөлөрдү ушунан да коюп коет экен да. Бул кумш эле көп да. Ушунан эккиле, менде уругу бар. Уругун алып койгом. Уругу ушундай болот.